Президент Садыр Жапаров бардык жарандарга 2022 жылдын 1-апрелине чейин жер участоктарын мыйзамдаштырып, укук күбөлөндүрүүчү документтерин берүү боюнча тапшырма берген. Анын алкагында Сузак району боюнча мыйзамсыз ээленген 1200 гектардан ашык аянт аныкталган. Учурда жергиликтүү администрацияда атайын комиссия түзүлүп, аталган жерлерди тактоо жумуштары уланууда. Биз жалпы район боюнча 1283 гектар жерде мыйзамсыз курулуштар боюнча аныктаганбыз. Анын ошол гектардын ичинде 12500дөн ашуун жер тилкеси бар. Бүгүнкү күндө жашап жатканы 6000ге чукул. Баягындай курулуп калган үйлөр где-то 3000ден тегерегинде. Калганы ошол курулуштардын ичинде жайгашкан жер тиркелери болуп, биз ал маалыматты ошо тийиштүү органдарга бергенбиз. Турак жайы турган жер аянтын мыйзамдаштырып, техникалык документтерин алуу үчүн жарандар айыл өкмөттөргө кайрыла алышат. Айыл өкмөттөн жарандардын тизмеси түзүлүп, ага документтери тиркелип, комиссияга жиберилет. Анын негизинде комиссия 30 күндүн ичинде документти карап чыгат. Ар бир участка контуру боюнча жерин аныктап, ошол жерде курулуштарга мыйзамдаштырып берүү жол жобосун уже айыл өкмөттөргө биз түшүндүрдүк. Бүгүнкү күндө бардык айыл өкмөттөргө тургундар кайрылса болот. Ошо жашап жаткан үйүнүн тийиштүү документтерин айыл өкмөткө берип, биз ар бирине карап отурбай, биз азыр айыл өкмөткө берели деп атабыз. Биринчи этабыбызда айыл өкмөт ошо аныктап тапшырса, биз ошонун негизинде 30 күндүн ичинде биз комиссия карап, бар же жок деген чечимди кабыл алып беришибиз керек. 2022 жылдын 31 майында министрлер кабинетинин токтому менен жер мунапысын өткөрүү тартиби жөнүндө жобо бекитилген. Жер укуктук маселелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын негизинде өлкөдө жалпы аянты болжол менен 30 000 гектарга жакын жер трансформацияланат. Бүгүнкү күндө жалпы область боюнча айтып кетсек, бизде 3998 багы изилденген контурлар бар. Бул жалпысын айтканда. Ушу контурлардын ичинде жалпысынан бүгүнкү күндө 6482 жер бар, гектар жер бар. Мунун ичинен багы курулган аянты болсо 5031 гектар бул багы курулган аянттарда жалпыдан облус боюнча. Анын ичинен багы турак жай жана пайдубалдары курулбаган жердин аянты 1451 гектар. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде багы турак жайлардын салынуучу пайдубалдар курулган алып кетсек, бул бүгүнкү күндө 2663 гектар бул бүгүнкү күндө. Белгилей кетүүчү жагдай, бул мыйзамга ылайык санитардык нормаларга туура келбеген, газ түтүктөрү өткөн, таштанды полигондор менен мүрзөлөрдүн жанындагы электр чубалгыларынын алдындагы жерлер жөнгө салынбайт. Ушул жылдын июнь айында Айыл чарба министрлиги жер тилкелерди мыйзамдаштыруу ишин күзүндө бүткөрүү мүмкүн экендигин кабарлаган. Биздин 30 жылдан бери чечилбей келаткан биздин жарандардын өтө чоң социалдык көйгөйү чечилет. Биринчиден, экинчиден биздин жарандар укуктук жагынан толугу менен өздөрү жашаган үйгө жер тилкесине ээликке, укуктук ээликке ээ болушат. Үчүнчүдөн, бул экономикага дагы оң таасирин берүүчү фактор. 29800 гектардан ашык жер ошол трансформацияга алдын ала эсептөөлөр боюнча туруш келип атат. Андан сырткары 115 000ден ашык мыйзамсыз курулган үйлөр жана 17 000ден ашык фундаменттер ошол мунапыс процессине туш келип атат. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз турак үйлөр жана пайдубал курулуп калган 142337 жер тилкеси такталган. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин 28 000ден ашуун жаранга техникалык паспорт берилген. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.